Саламатсыңарбы балдар? Мен бүгүн силерге адаттагыдай эле бармактай кыз жөнүндө жомок окуп берем. Бир аялдын балдары жок экен. Аял балалуу болгусу келип, сыйкырчыга кайрылат. Ал ага бир дан берет. Ал үрөөндөн кооз гүл өсүп чыгат. Качан гана бүчүрү ачылганда ичинен бөйдөйгөн чоңдугу бармактай кыз бар экен. Аял аны чын дили менен жакшы көрүп, атын бармактай коет. Бир күнү кечинде бармактай уктап жатканда түрү суук бака аны уурдап кетет. Ал кызды дарыяга алып барып, чөмүч баш гүлдүн жалбырагына таштап коет. Бака бармактайды өзүнүн уулуна алып бермекчи болот. Бирок кызды саратан коңузу сактап калат. Ал аны бийик дарактын үстүнө алып чыгып, жалбыракка олтургузуп коет. Коңуз кызды таттуу шире менен сыйлап, жагымдуу сөздөрдү жаадыра баштайт. Бирок башка коңуздар кызды түрү суук деп жактырышпайт. Мунун эки эле буту бар экен дейт бирөө. Мунун муруту да жок тура дейт башкасы. Чындыгында бармактай өтө сулуу эле. Бирок коңуз башкалардын айтканына ишенип, андан кутулууну чечет. Ал кызды алып жерге түшөт да жалгыз гүлдүн үстүнө олтургузуп коюп учуп кетет. Ал гүлдүн таттуу бармактай токойдо жалгыз кала берет. Ал гүлдүн таттуу ширесин жана шүдүрүм жеп азыктанып жүрөт. Кызга жалбырактар менен гүлдүн желекчелери төшөнчү болуп берет. Ошентип кыздын жашоосу суук түшкөнгө чейин улана берди. Кыш келип жер бети кар басып, тамактанууга мүмкүн болбой калды. Эгер бармактай боорукер талаа чычкандын уясына туш келип калбаганда, ал мүмкүн өлүп калмак. Бирок чычкан ага кам көрүп, ага ыраазы болгон кыз анын досу Сокур Келемиш экөөнө жомок айтып берчү. Сокур Келемиш бармактайды сүйүп калып, сыртка чыгууга жер астынан жол казып берет. Бир күнү кыз ал жерде чабалекей таап алат. Чымчык уча ачка болгондуктан сууктан өлгөнү калыптыр. Кыз аны багып жүрүп, чабалекей жакшы болуп учканга жарап калат. Сокур Келемиш бармактайга ага турмушка чыгууну сураганда, талаа чычканы абдан кубанып, кызга сеп даярдай баштайт. Бирок бармактай каарыган Сокур Келемишке турмушка чыккысы келбейт. Кыз аргасыздан күн менен коштошкону сыртка чыгат. Күтүүсүздөн жагымдуу ышкырык чыгып, чабалекей пайда болот. Ал бармактайды өзү менен бирге жылуу жака учуп кетүүгө чакырат. Алар чабалекейлер жашаган күнөстүү элифтер өлкөсүнө учуп келишет. Бармактайды элифтердин ханзадасы сүйүп калат. Алар үйлөнүшүп, узак жана бактылуу жашап калышкан экен. Мына ушуну менен биздин бүгүнкү жомогубуз аяктады. Саламатта калгыла.